Мойтаке, карылыгым келген окшобойбу балдар. Манжылга барып келели, деп барып калышат. Баратып, жыты зиңишкен бүркүтүн эстеп, 2 жылдан бери дайынын билбегенин айтып келаткан. Манжылга жакындап калышкан. Кечпешимченде асмандан шаңшыган бүркүттүн үнү угулат. Мойтаке бир аз тыңшап туруп: "О, айлан айным, бу менин баягы эркиндикке кое берген бүркүтүм тура. Көзүнүн курчтугун кара, мени таанып шаңшыганын көр, айлан айным." Бирге келатышкандар өздөрүнчө: "Мойтаке биз карып калыптыр. Неба ак кое берген бүркүтүн таанудум деп алжып бараткан го", дешти, шыбырашып. Муну дароо сезген Мойтаке үндүн угулушуна караганда бийик учуп бараткан окшобойбу? Жарыктык. Быйыл чыгарган балапанын учуруп, канатын күүлөтүп, алыска учуруп бараткан тура, деди. "Ой, Мойтаке, аны кантип билдиңиз? Жарыктык. Өзүңүз да карылыкка моюн сунайын деп калгансыз го", дешти. Жалгыз балапаны кыраан, чыгаан туйгун экени байкалып турат. "Силер мени карыдыңыз" деп шылдыңдап жатасыздар. "Баарыңар тиги жолдун ары жагына көрүнбөй бастыргылачы", деди Мойтаке. Мойтаке суусар тебетейин колуна алып үндөп булгалады. Асманда томуктай көрүнгөн так улам чоңоюп, канатын куушуруп келаткан бүркүттү көргөндө беркилер жакасын кармашып, уятынан үн катышпады. Бүркүт түз эле Мойтакенин колуна конот. Барпалаңдап, канатын сылап, тумшугунан жыттап, кадимки адам менен учурашкандай мамиле кылат. Астындагы атын жара тартып, казык артасынан бери бүркүттүн алдына койду. Бүркүтү да тое жеп, ыраазычылыгын билдиргендей үн сала кайра учуп кетти. Мойтакенин бүркүтүнө жасаган мамилеси бүтүндөй кыргызка, ооздон оозго, муундан муунга аңыз болуп тарап кетти.